Желектеги күндүн нурун эле эмес, түндүктүн чам карагында өзгөртүү сунушталды. Бүгүн комитет жыйында мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Бул вариантта түндүктүн ортосуна тартылган 3 чам каракка дагы бирөө кошулат. Демиргечилер ага убагында ата-бабаларда ушундай түндүктү көтөрүп жүрүшкөнүн жөө келтиришти. Биргеликте көп жолугушуулар өткөрүлүп, натыйжалуу жолугушуулар болуп, натыйжада алар айткан сунуштарды эске алуу менен мамлекеттик жана геометриялык эсептөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыктоочу варианты биргеликте иштелип чыгып, азыр сиздердин алдыңыздарга мына сунуштап отурабыз. Вариантына кайрышка туура келип калды. Себеби азыр ошондон алгачкы варианттан 3-4 алып келди. Акыры ушуну жактырган ушул туура келет экен деп анан ушуга келип токтолдук. Негизи өзү түз болчу, ушундай эле түп-түз баардыгы. Андай варианттарыбыз аябай көп болчу. Анан ошонун негизинен кийин анан ийилип калып анан кийин күн карамай аталып калып атат. 30 жылдан бери менин тааныш туугандар баары айтат, күн карамай оңдобойсуңар, көзүңөр түрүү кезде деп эле. Анан ушул убакыт туш келди, анан азыр мына ушу долбоорду көрсөтүп атат. Депутат Дастан Жумабеков жаңы варианттагы туу 40%га чейин өзгөрүп кетерин айтып сынгалды. Ал авторлор келтирген жүйөлөр негизсиз экенин сындап, бул маселе боюнча референдум өткөрүү сунушун берди. 3,5 миллион кишиге тийиштүү шайлоочу, а бирок бул тууну өзгөртүү бул 7 миллион элдин ар бир жүрөгүнөн өтө турган маселе. 7 миллион элдин ар бир Кыргызстандын жаранына тийиштүү бул туу өзгөрүшү. Адамдын бул туу өзгөргөндө азыркы күндө психологиясы да өзгөрөт. Жана өзүңүз сөзүнүн башында айтып кетпедиңизби? Колдогондор да бар, колдогондор да бар. Туура айттыңыз. Колдогондор да бар, колдогондор да бар. Бирок ошону бир салмакташуубуз керек да. Эгерде сиздер макул болсоңуздар, мен айтып аткан конституцияга таянып, бул маселени анда референдумга алып чыгуу, элден суроо иретинде иш жүргүзсөк, ашыкча болбойт го деп ойлоймун. Буга чейин желектеги түндүктү курчаган күндүн нурун түз кылып өзгөртүү сунушталган. Депутат Улам Примов азыркы желектеги күндүн нурун күн карама деген сыяктуу түрдүү сөздөр айтылып келатканын билдирип, аны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн айтты. Эл өкүлү туу өзгөртүлсө дароо эле көп чыгым талап кылынбай турганын, мамлекеттик символ бар кетептер, башка документтер утур алмашыларын билдирет. Туубуздун сүрөтү түшүрүлгөн бардык документтерди, тиешелүү иш кагаздардын жана башкаларды тез арада өзгөртүүнүн кажети жок, урматтуу депутаттар. Алар тиешелүү деңгээлде өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чекти толук кандуу иштейт. Ошондой эле убакыты келгенде этап менен өзгөрүлөт. Ага балким 5 жыл кететтир, ага балким 8 жыл кететтир. Бирок эртең мыйзам кабыл алынгандан кийин толук кандуу акча каражаты жумшалып, алардын бардыгын өзгөртүүнүн зарылдыгы жок. Натыйжада мамлекеттик тууну өзгөртүүнү жогорку кеңештин комитети биринчи окууда колдоду. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3-мартындагы токтом менен бекитилген. Ал эми тууну өзгөртүү демилгеси кызуу талкууга жем таштап, коомчулукта талаш-тартыш маселе жаратты. Менимче негизи жок буга. Буга канча расход кетет. Канча дүйнө жүзү боюнча биздин туулар ошол жерде илинип турат. Италия азыр мына 30 жыл ашык эгемендүүлүк болгон болсо, бардыгы билет, бардыгы эми жерде бир түндүктү деп шунда алмаштырабыз деп атат. Мага онусу жакпайт. Азыр мына туу өтө эле сонун эле көрүнүп турат. Жакшы эле. Кайсы жерде көрсөң өзүбүздүн Кыргызстан экенин сразу билесиң да. А машинанын байрагын ана номурунан деле, байрагынан деле көрүнүп турбайбы? Өтө эле сонун болуп. Ушунчалык эле болсо керек, билбейм дагы. Анан азыр өзгөртүү боюнча мен кошулам чындыгында. Себеби биздин тууну күн карамага эле окшоштурушуп эле ар кандай мындай жоруп келишкен. Азыркы тууну көрдүм мен, эми баягы неме интернет булактарынан көрдүм. Күндүн нурун, күндүн шооласын чагылдырган. Мен колдойм. Ошо тууга кетирген сарп каражатты жетим балдарга, ата-энеси жокторго, үйү жокторго, кары картандарга жардам беришсин. Мамлекеттик тууну кайра-кайра өзгөртүү жана мурдагыдан такыр башкага алмаштыруу дүйнөдө кадимки көрүнүш. Желегин эң көп өзгөрткөн өлкөлөрдүн сап башында АКШ турат. Жаңы штат түзүлгөндө же кыскарганда АКШнын туусундагы жылдызчалардын саны өзгөрүшү керек болот. Ошону менен 26 жолу алмашкан. Андан кийинки орунда Афганистан 18 жолу өзгөрткөн. Ага көп учурда бийликтин алмашуусу себеп болгон. Ал эми туусун өзгөртпөй туруктуу сактагандардан Россия бир гана жолу 1993 жылы алмаштырган. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.